Аллахтын жардамы. Нурдин Аллахка дуа кылганды аябай жакшы көрчү. Муну ага бас үйрөткөн болчу. Ошондон бери ал бат-бат эле колдорун көккө жайып дуа кыла берчү. Ага өз каалоо тилектерин Аллахка айтуу аябай жакчу. Бирок мезгилдин өтүшү менен оюнда ар кандай суроолор пайда болчу болду. Алардын бири так ушул дуалар тууралуу. Аллах менин кылган дуаларымды угабы деги деп ойлончу ал. Нурдин бул суроосуна 1000 ирет ойлонсо да эч жооп таба албай койду. Акыры аны бирөөдөн суроону туура көрдү. Мунун жообун ким билет болду экен деп ойлонду ал. Акыры чоң атасына кайрылганды туура көрдү. Нурдиндин чоң атасы айылдын ыймандуу, такыба адамдарынан болчу. Ал арабча окуганды билгендиктен диний китептерди да көп окуган адам эле. Айылдагы адамдар чече албай турган көпчүлүк маселелерин ага айтышып, андан кеңеш сурап кетишчү. Ушуларды эстеген соң Нурдин да шыр эле чоң атасына жөнөдү. Ал бакчада алма бактардын түбүн жумшартып жүргөн экен. Нурдин анын жанына келип, "Чоң ата, сизден бир нерсе сурасам болобу?" деп уруксат сурады. Күйпөлөктө иштеп жүргөн карыя башын көтөрүп, небереси көрдү да жадырай жылмайып, "О айланайын, сен белең, эмне болуп сурап экен? Кана сурачы?" деди. Нурдин чоң атасынын жанына дагы жакыныраак келип, "Чоң ата, мисалы биз Аллахка дуа кылабыз да, анан ошол дуаларыбызды Аллах угабы же укпайбы?" деп сурады. Небересинин мындай суроосу карыянын көңүлүн көтөрдү. Жанындагы дөмүргө көчүк басып, Нурдинди кучагына тартып, бетинен өөп туруп мынтип жооп берди. "Албетте угат да, балам. Ал бизди дайыма угат жана көрөт. Бирок биз анын укканын же көргөнүн кайдан билебиз?" деп көчөрө сурады Нурдин. Чоң атасы эми кантип жооп беришти ойлонуп калды. Бул суроону ага сөзсүз түшүндүрүп бериш керек эле. Кызыктуу икая түрүндө айтып бербесем болбойт деп чечти ал ичинен. Анан небересин жетелеп алып чарпаяга чыгып, көлдөлөнгө мандаш токуна отурду да небереси жанына отургузуп сөзүн баштады. "Угуп тур кулунум. Мен сага Жунус деген пайгамбар тууралуу айтып берейин. Илгери биздин пайгамбар Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдан да илгери Жунус деген пайгамбар болгон экен. Ал дагы бардык эле пайгамбарлардай болуп өз элине Аллахтын бир экенин жана анын түгөйү шеригинин жоктугун айтып, калкты туура жолго чакырчу. Бирок ал жашаган шаардагы бузулган адамдар анын айткандарын укпай айласын кетиришет. Акыры алардан үмүтү үзүлгөн Жунус пайгамбар соодагерлердин кемесине түшүп башка өлкөгө кетип калат. Жолдо баратканда деңизде күтүлбөгөн жерден бороон чапкын башталып, килейген толкундар түрүлүп чыга келет. Кеме бир нары оодарылып, бир бери оодарылып, чайпалып, ичиндеги адамдардын айласын кетирет. Ошондо андагы адамдар: "Арабызда өтө чоң күнөөкөр болсо керек. Биз аны тез арада табып, деңизге ыргытмай бул балейден кутулбайбыз" деп чечишет дагы кимдин күнөөкөр экенин издеп чыбык кармашат. Чыбык кармоодо Жунус пайгамбар күнөөлүү деп табылат. Себеби ал Аллахтын буйругусуз жолго чыккан эле. Ошол замат тегеректеп турган адамдар аны кой айга койбой кармап туруп сууга ыргытып жиберишет. Бороон чапкын болуп, алай дүлөй түшүп турган деңиз аны бир заматта кемеден алыс айдап кетет да, деңизде жашаган зор балыктын бирөөсү аны жутуп алат. "Ой, аны балык жеп салдыбы, чоң ата?" деп чочуп кетти Нурдин. "Ал байкуш ошентип өлүп калдыбы?" "Чыдай тур, балам, чыдай тур. Мен баарын айтып берем азыр" деп чоң атасы икаясын андан ары улады. Ошентип Жунус пайгамбар зор балыктын курсагына киргенден кийин эмне кылаар айласын таппай калды. Айланасы көөдөй караңгы, чалкыган көк деңиздин түбүндө зор балыктын курсагында жүргөн немени ким угуп, ким жардам бере алмак эле? Эми аны көрсө дагы адамдар эмне кыла алышат дейсиң? Ошончо бороон чапкынды токтотуп, деңиздин түбүнө түшүп, зор балыкты кармап ичинен адамды сууруп чыгуу кимдин колунан келсин? Бул тим эле жомокто да болбой турган нерсе эмеспи, туурабы?" Нурдин икаяны оозун ачып угуп отурган эле.
Bir maалда ал чоң атасынын суроосуна чыдабай кыйкырып жооп берип жиберди. Кимдин колунан келмек эле, чоң ата? Эч ким куткара албайт дейм аны. Чоң атасы аны акырын дегенсип сөймөйү менен жаңсап койду да аңгемесин андан нары улады. Жунус пайгамбар мындай учурда эмне кылыш керек экенин аябай жакшы билчү. Аллах ар дайым эң караңгы жер болобу, эң жашыруун кычык болобу, бардык жерде бардык нерсени көрүп турат. Ал кандай жер болбосун бардык нерсени угуп турат. Демек, жардамды андан гана сураш керек. Анын абалын жалгыз гана ал көрүп, жалгыз гана ал жооп бере алмак. Ошентип Жунус пайгамбар алакан жайып, бар көңүлү менен Аллахка дуа кыла баштады. Аллахым, мен сенин бардык нерсеге күчүңдүн жетерин, бардык нерседен өйдө турарыңды билем. Жана жалгыз гана сага ыйман келтирем. Аллахым, сен эң жашыруун нерселерди, эң тереңде каттылгандарды жана эң караңгы буйткаларды да көрүп биле аласың. Мага жардам кыл, Аллахым. Мени бул балыктын курсагынан чыгар, суранам, деп дуа кылды ал. Аллах анын дуасын укту. Анын кандай кыйын абалда экенин билди жана анын тилегин кабыл кылды. Ал балыкка жээкке чык деп буйрук кылды. Балык шек күмөнсүз буйрукту аткарып жээкке жакындады. Аллахтын буйругу менен оозун ачып, Азирети Жунусту жээкке таштап кетти. Жунус пайгамбар жээкке чыккан соң Аллахка чөгөлөп шүгүр айтып, 1000 метебе ыраазычылыгын билдирди. Нурдин чоң атасынын айткандарын баштан аяк кун коюп укту. Жунус пайгамбардын кутулуп чыгышы ага аябай жакты. Аңгемесин бүтүргөн соң чоң атасы ага суроо узатты. Эми айтчы кулунум, Куранда айтылган бул окуя сенин оюңча кандайча ишке ашты? Нурдин чоң атасынын суроосуна жакшы түшүнбөй калды. Эмне кандайча? Деп кайра сурады ал. Мына алай дүлөй алаамат болуп жаткан деңиздин түбүндө балыктын курсагында жүргөн Жунус пайгамбар кимден жардам сурады? Албетте Аллахтан. Башка кимден болбок эле, чоң ата? Чоң атасы небересинин тыкылдай жооп бергенине кубанып башынан сылады да, деги ал пайгамбарларды башка адамдар угуштубу? Деп сурады. Жок, эч ким аны уккан жок. Эч ким уга албайт да болчу, деди Нурдин дагы такылдап. Анда сенин оюңча ал кантип кутулду? Нурдин бир саам ойлонуп калды. Маселени эми түшүнгөндөй болду ал. Анан ага эч бир адам жардам бербесе, пайгамбар жардамды Аллахтан сураса, демек аны Аллах куткарды да, деди ойлонуп туруп. Эң туура, азаматсың кулунум. Эми айтчы, Аллах аны эмнеге куткарды? Ооба. Аллах анын дуа кылганына жооп кылып куткарды. Эгер ал Аллахка дуба кылбаса, андан жардам сурабаса, анда аны куткармак эмес, деди Нуридин. Чоң атасы Нуридиндин айткандарын күлүмсүрөп отуруп укту. Анан, туптуура айтасың кулунум. Ал эң жашыруун, эң караңгы жерге кирип дуа кылсаң дагы угат. Эми айтчы кана, сен да Аллахка дуа кыласыңбы? Деп сурады небересинен. Ооба да, чоң ата. Мен көп дуа кылам. Жакшы. Сенин дуаларыңды кимдир бирөө укту эле? Нурдин башын эки жакка чайкап, жок, чоң ата. Аларды мен эч кимге угузбай акырын шыбырап айтам, деди. Андай болсо аларды ким угуп жатат? Сенин буга чейинки сурагандарыңды ким аткарып жатат? Деп сурады чоң атасы. Атам. Ой, атаң кандайча сага жардам берет укпаса? Билбейм, бирок мен өткөндө шаарга баргым келет деп дуа кылдым эле, атам мени шаарга алып барып келди. А сенин ошол дуа кылганыңды атаң укту эле? Жок, уккан эмес. Шаарга баргым келет деп дуа кылдым деп атаңа айттың беле? Жок, айткан эмесмин. Ал өзү эле алып барып келди. Көрдүңбү, сенин дуаңды Аллах укту дагы атаңды шаарга жиберди. Анан анын оюна сени да ала барууну киргизди. Туура айтамбы? Бирок мен атам алып барып келди да. А сенин оюңча сени ким шаарга алып барыш керек эле? Же өзүң эле учуп барып келейин дедиң беле? Жок. Сен иши кылса шаарга баргың келген, туурабы? Ооба, сени атаң болобу, апаң болобу, алып барды да шаарга. Акыры шаарга баргың келген да, туурабы? Ооба.
Көрдүңбү, ошол үчүн Аллах өзү тандаган бирөөнү себепчи кылып сени шаарга алып барды. Мисалы Жунус пайгамбар дагы мени тигил же бул куткарсын, же тигил шаарга алып бар, же бул жээкке чыгар деп дуа кылган жок да. Ал мени куткар деп дуа кылды. Ошондуктан аны балык жээкке чыгарды. Эгер Жунус пайгамбар мени ушул балыктын курсагынан чыгар деп эле дуа кылса, эмне болот эле? Балким балык аны ошол деңиздин терең жеринен эле курсагынан чыгарып коймок. Анан ал балким жээкке өзү сүзүп чыга албай калмак, же дагы башка балык аны жеп кетмек. Ошон үчүн туура дуа кылганды да билиш керек. Түшүндүңбү балам? Түшүндүм чоң ата. Демек баардык нерсени Аллахтан туура сурасак, ал аткарат экен да. Дагы ошондой садагам. Ошентип, чоң ата менен небере дагы көпкө чейин коорашып отурушту. Нурдин бул күнү чоң атасынан көп нерсени үйрөндү. Бирок ошонун ичинен эң негизгиси көптөн бери көкүрөгүн өйүп келген суроосуна жооп алды. Эми ал Аллах өзүнүн дуаларын угаарына чындап ишенип калды. Урматтуу менин окурмандарым, бул кыскача аңгеме Аллахты тааныгым келет китебинен үзүндү болду. Бул каналды колдоо үчүн лайк басып, комментарий жазып, каналга каттала кетиңиздер.